Тракторист үй ээсин тирүүлөй көмүп алган окуянын видеосу тарады. Өзгөндө өспүрүм кызга сексуалдык көрсөтүүгө шектелип 23 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу 21 августта Ош облустук милициядан билдиришти. Ошол жана башка жаңылыктар видеого сөзсүз лайк басып, менин соңку кабар каналыма каттала кетиңиз. Ысык-Атанын Дружба айылынан аккан Чоңчуй каналынан 3 жашар бөбөктү издешүүдө. 3 жаштагы эркек бала 19 августта жоголгон. Видеодо жоон топ эркектердин суунун ортосуна чейин тизилип жатканын көрүүгө болот. Чүй милициясы бөбөк изделип жатканын маалымдады. Маалымат булагы Спутник KG. Өзгөндө өспүрүм кызга сексуалдык көрсөтүүгө шектелип 23 жаштагы киши кармалды. Бул тууралуу 21 августта Ош облустук милициядан билдиришти. Бул факт өзгөн рейпке катталып, ал 6 жашка толуу элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Натыйжада кылмышка шектүү катары Өзгөн районунун 23 жаштагы тургуну кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Клоуп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Алтынкенде отурмучу болуп иштеген жигит дайынсыз жоголду. Ош облусунун Нукат районуна караштуу Көкбел айылынын 26 жаштагы тургуну Асадулла Рахматилла уулу дайынсыз жоголду. Бул тууралуу турмуш басылмасына анын апасы Айзада Султанова билдирди. Анын айтымында уулу Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Алтынкенде отурмучу болуп иштеген. Ал 2024-жылдын 11 августунда Чаткалга Кытай улутундагы кесиптеши менен чыгып кеткен бойдон өздөрү да унаасы да табылбай жатат. Балам ал ишке киргенине аз эле болгон. Апа ал жакта байланыш болбойт. Бир жумада бир жолу 2-3 сааттык жол басып келип, байланыш болгон жерден кабарлашам деп калчу. 11 август күнү Кытай улутундагы шериги экөө Чаткалга чыгып кетишкен. Унаанын баратканы Жалал Алабукадагы видео камералардан чыгып жатат, бирок Чаткалга жетишкен эмес. Чаткалдагы Кытай ишкерлери жазган арыздын негизинде биздин айыл өкмөткө 12 август күнү кабар берилиптир, бирок бизге эч ким айткан эмес. 16 август күнү Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынан баламды издеп келишти. Ошондо билдик. Учурда ИИМ УКМ издөө жүргүзүүдө, бирок табылбай жатат. УКМК башчысы Камчыбек Ташиевке кайрылып, өз көзөмөлүнө алууну суранат элем, деди Айзада Султанова. Чүй облусунда баасы 4 миллиард сомдон ашкан Өнөр багытындагы жер мамлекетке кайтарылды. УКМК билдиргендей, убагында МНК аттуу экс-депутат кеминдеги 353,3 гектар жерди тааныш-билиш компаниялары аркылуу жеке менчикке чыгарып кетишкени аныкталган. Жыйынтыгында аталган жер мамлекетке кайтарылды. Анын баасы 4 миллиард 7,77 миң сомго жетет. Өздүк булактар репортер KG'ге сөз болуп жаткан депутат маркум Макеев Нурланбек Кадыкеевич экенин билдирди. Нурланбек Макеев Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болгон. Ал 2018-жылы көз жумган. Маалымат булагы репортер KG. Татарстанда тракторист үй ээсин тирүүлөй көмүп алган окуянын видеосу тарады. Татарстанда жергиликтүү тургундун өлүмү боюнча кылмыш иши козголду. Учурда этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу Орус ЖМКлары жазды. Маалыматка караганда кырсык 18 августта Лаишевский районунда катталган. Тергөөчүлөр үйдүн ээси трактористти жалдап үйүнүн алдында суу түтүгүү үчүн траншея каздырганын аныкташкан. Үйдүн ээси траншеяга түшкөн, аны тракторист көрбөй калып, топурак менен жаап салган. Эмне кылганын түшүнгөн тракторист көмүлгөн жерди кайра казган, бирок жаранын каза болуп калганын көргөн. Маалымат булагы Сереп Медиа.
Чүй райондук ооруканасында сабалган реаниматолог Токмоктогу ооруканада абалы канааттандырарлык. Оорукананын жетекчилиги билдиргендей, сабалган Айгүл Забированын мээси чайкалып, муунканда мойну, желкеси көгөргөн. Эске салсак, 19 август күнү таңгамал ооруканага алкоголго ууланып түшкөн кыз 3 сааттан кийин өзүнө келип ооруканадан кетүүгө аракет кылган. Медиктер туугандары келмейинче чыгарбайбыз дегенине ачууланып, реаниматолог дарыгерди сабап, муункан бейтап кармалып, бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Маалымат булагы Спутник AG.